Kepti başlayla. Temabız. Doğuş satıp doğartkanыбыз kalabı. Men adegende spikerlerdi tanıştırıda giriş söz kılıp koyayım. Har bir doğur özünün akının jaratat, süretkerin jaratat, kahramanın jaratat. Anın sığары bugün bizden kahramanlar spikerlerdi men bugünkü gündün kahramanдар деп tanıştıram. Masalan, Kırgız tarixi da kızık da Yusuf Abdurrahmanov, же болбосо Төрөкул Айтматов, Kasım Tınıktanovlar el düşmanı degende bugün bu жерде el düşmanı Rita oturat. İşte elde ушундай түшүнүктө жайылып кетти. Мында либералдуу көз караштагыларды мындай терге колду күткөндөр деле бир ярлык тага коймойчу. Ой бул деген батыштын шпиону, тияктын шпиону деп ана Кларага андан бешбетер. Бирок ушул эки кыздарды сөздү баштайын, себеби бизде жанагы ер жигитке алмашпай турган ушул эки кыз сайкалды. Мен аудан баягы коомдук талкууларда дайыма резонанстуу маселелерге мамлекеттик машинага каршы турган ушул эки кызды бүгүн аудан урматтап, анан элге болгон симпатиямды ачык айтайын деп атам сулууларгачы. Себеби сот системасындагы адилетсиздикти Клара дайыма чукуп айтып келатат, биягынан айтат, биягынан оодарып айтат. Клара жакшы тили да жатык экен, эки тилде теңчи, орусча айтса да, кыргызча айтса дагы, кыргыз тилмесине жеткенде эле айтат, бирок өз элинин пайгамбарын тааныбайт дегенде Рита экөөгө окшогонду кыргыз эл душман санайт экен. Бирок ага тиштелабагыла териктеме. Баары түшүнүшөт, айта бериш керек, ага карабастан. Ооба да, кайрат керек бизгечи. Анан бүгүнкү күндө ошол жаалтырган топтордун жаманаттысынан коркпой, үркпөй, коомдук пикириңерди ачык айтып атканыңар, анан тиги батыштын бузукчусу дейби, каяктын бузукчусу дейт, азыр бузулбаган кыргыз калган жок. Абылка көбөштөн жаман каармандар арабызда жүрөт, ийиндешип, түртүшүп. Себеби бир эле батыш эмес. Тиги ислам дөөлөтүн айтсаң, араб кулсуң, кыргыздын берин аркына силин тарыхын айтып чыксаң, теңирчисиң. Айтор кыргыздын баардыгы жаман. Анан демократиянын өзүндө коркунучтуу бир монстрга айланып атты. Себеби ошол Россиянын фильтрленген информациясы биздин элдин бир консервативдүү болгондо ультра консервативдүү коомду тарбиялап алдык. Парламенттин сапаты эмне үчүн ушундай жаман атка конуп атат? Чимпирге атка конду, эмне деген гана атка конгон жок. Бирок парламентте силердей тирик карак мындай прогрессивдүү көз караштагы кадрлар жок үчүн ошо законодательный институтубуз мондай аксап турат. Анан деги эле быйла силер аттанар бергенсиңер, же силерди эл душман деп эл немесинен өткөрбөйбү? Анан Абдувахаптын портретине келсек, Абдувахапты мен аудан урматтадым. О акыркы 5 жылдык эл өкүлдөр арасында дайыма факты менен сүйлөп, анан сандар менен сүйлөпчү, сандардын тили мененчи. Бизде көп учурда трибунага чыгып алгандан кийин ой эл деп кыйкыргандын баары эле ошол кой терисин жамган карышкырга окшош да, ошол элди бетине шырма кылып алган мынтип элечи. Анан элди ошол элдин атына алажы кылат андар эле. Анан Абдувахаптагы эл өкүлү катары коомчулукта бир жакшы аброй күттү. Андыктан сөз кезеги силерде добуш сатып догартканыбыз качан калат? Биздин элге мындай бүгүнкү күндө бир түшүнүк бар. Качан болсо эле бийликти жамандайбыз, бийликти жамандайбыз. Эл өзүнө да келе сын тагайындайт да, ар ким өзүнө. Добуш сатып аткан эч нерсе жашыруун эмес. Кана кыздар, силерден биринчи сөз баштайлы. Кимдер баштайсыңар? Клара айым баштап береби? Эл душмандарын кимисине сөз берели? Мен баштайын. Мен ушул маселеге көп жылдан бери эле бир 10 чакты жыл болуп калды. Өзүм баягы диссертация жазган күндөн баштап эле аябай мындай көз салып, ойлонуп, ар нерселерди окуп, изилдеп келе жатам да. Анан добуш сатуу деген ишенесиңерби 19 кылымдын аягында башталган экен. Баягы Орус империясына киргенде жана волостнойлор, болуштар деген кирбедиби? Ошол болуштарды ар бир айылдан шайлап келген старшиналар шайлачу экен да. Анан Орус администрациясы өздөрүнө баягы керектүү адамды шайлаш үчүн ошол жанагы айылдын башчыларына
ар кандай белек акча берип туруп анан кийин шайлап койчу экен. Эми ал кезде го мейли, ал кезде баягы душмандын кылганы да ал эми баягы душман кылып атат да туура, өзүнүн саясатына жараша душман кылып атат. Азыркы күндө биз өзүбүзгө өзүбүз душман болуп атабыз да. Анан кээде баягы соц тармактарда баланча минтип атат, өзгөчө жана Тазабек Икрамов анан спикерге карата аябай сын айтып, аны шылдыңдап, кандай гана нерселер чыгып атат. Эми мындай алып көргөндө ушул парламентте отурган биздин эл өкүлдөрүбүз, булар эл өкүлү да, булар жөн эле депутат эмес да, булар эл өкүлү. 3 миллион шайлоочу, 6 миллион калктын 3 миллион шайлоочусу 120 эң мыкты, эң акылдуу, эң билимдүү адамдардын өздөрүнүн арасынан эң мыктысын алып келип эл өкүлү кылып, бийлигин ошолорго өткөрүп берип атат да. Мына 5 жыл биздин бийликти мына силер ишке ашырасыңар, биздин атыбыздан мамлекетти бийлейсиңер депчи. Анан кийин сын тагып отурбайбызбы, тиги мынтет, анан сабаты жок, анан мындай, тигиндей депчи. Ошол элге айтып коюш керек да, ошол силердин өкүлүңөр, ошол күзгү, азыркы коомдун күзгүсү депчи. Бирок бир чети антип айтайын десең, баягы элди кемсинткен болот. Мен мисалы элиме абдан сыйлайм. Биздин арабызда, элдин арасында өзгөчө мына кийинки муунда, бизден кийинки муунда билимдүү, илимдүү, мындай шыктуу адамдар, жаштар, жаңы жүздөр көп чын элечи, бирок алардын көпчүлүгү баягы шайлоого катышпайт. Анан өзүм сурап калам да, эмнеге катышпайсыңар, шайладыңарбы, эмне болдуңар, эмнеге катышпайсыңар дегенде айтат да, тандоо жок дейт. Мына көрдүңөрбү, бул негизги маселе да, тандоо жок. Тандоо жок болгондо, эми тандай турган кишиси жок болсо, акчасын алат дагы, көбүрөөк акча берген кишини шайлап коет да. Анан кечтен бери дагы ушу айтып атпаймынбы, адам мындай көңүл буруп келатам да, жаңы эле мына эртең менен эле бирөө жазып атат Facebook'та. Бир койдун баасы 5000 сом экен, ошо силер бир койчу жоксуңарбы депчи. Жок дегенде 1000 сатылбай, бир койдун баасына сатылбайсыңарбы деген ушундай сөздөр бар да. Анан өткөндө бир жигит видео чыгарды, ал дагы айтып атат. Эми силер болсо алданбагыла, 1000 сом албагыла, көбүрөөк алгыла, олчойтуп алгыла дагы, анан кийин шайлабай койгула, башкасын шайлап койгула деп атат да. Көрдүңөрбү, биз ушинтип жакшы нерсеге үгүттөгөндүн ордуна сатылбагыла, өзүңөрдүн келечегиңерди сатып атасыңар, өзүңөрдүн бийлигиңерди сатып атасыңар, силерге таандык элдик бийликти сатып атасыңар дегендин ордуна кайра неме аукцион кылып мандаттын баасын көтөрүп атабыз да. Ушул нерселер сөзсүз түрдө мындай кейиштүү. Анан эми кийинки шайлоодо кандай болот? Азыр эми башкаларга да сөз берейли, мен да сүйлөй бербей, анан кийин да талкуулайлы. Кийинки шайлоодо мисалы менин өзүмдүн прогноздорум кандай болот? Дагы деле эл сатылабы? Азыр эми көрүп калды да. Атамбаев чимкириктер деп койду. Эми бул чимкириктерди баарыбыз эле билебиз. Атамбаев өзү эми Абдылхак мырзага тиешеси жок, өзүнө жакын кабыл албасын. Бирок Атамбаев өзү 15 жыл көрбөдүк. Ар бир тизмени өзү көзөмөлдөп, өзүнө керектүү ушундай адамдарды алып келип коюп койду да. Анан өзүнүн дагы максаттары ишке ашпагандан кийин буларды чимкирик деп койду. Бирок чын эле ошондой көпчүлүгү ошондой адамдар болуп калды да. Эми чимкирик дегенди баягы баш ийген, өзүнүн немеси жок, пикири жок, жетелеме депутаттар деген түшүнүк да. Ошол башында менин айта турган сөзүм ошол, андан ары дагы бир топ дагы бир кептер бар. Ошол темага карата. Рахмат. Клара айымдын сөзүн мен да улап бир тарыхый окуяга жол салып берип койду. Мен дагы бир кезде бир чоң аталарыбыз болгон Көлдөгү Садыр акенин жашоо турмушуна арналган китепти окусам, ал бир 80%га илгерки ошол жашап жүргөн кездеги мындай документалдык кагаздарга арналган экен да. Анан ошол жерде Орусиянын ушундай военный аскер кишиси отчет жазган экен да. Кыргыздардын шайлоо системасын талкаладык, эми башка реформаларыбыз батыраак жүрөт деген сөзү бар экен. Аны баары эле көрсө керек, ал мындай расмий китеп катары чыккан. Бул эмнени билдирет? Бул шайлоо маселеси абдан маанилүү экенин билдирет да. Эмне үчүн сиз чакырганда мейли биз бул маселени талкуулашыбыз керек. Анткени биз кимди шайлап беребиз, кийинки 5 жылдыкта ошол шайланган кишилерибиз биздин кызыкчылыкты аркалайбы, биздин жакшы мыйзамдарды алдыга жылдырабы, элин ойлойбу деген маселелер турат да.
бул өтө маанилүү. Анан Клара айым туура айтып атат, мурун эми башка өлкөдөгүлөр бизге бир кандай өзүнүн кызыкчылыгын жылдырып, шайлоолорду бурмалап, өзүлөрүнүн кызыкчылыктарын киргизсе, бүгүн эгемен мамлекет болгондон кийин келечек балдарыбызда, келечекте биз башка мамлекеттерден артта калбайбыз дегенибиз менен, анда биз бүгүн эмнени кылып атабыз, биз бүгүн кимдин кызыкчылыгынын аркасында жүрөбүз деген ойлоно турган маселе келди. Баягы жаман болсо дагы өзүбүздүн атуулуу, өзүбүздүн кулунубуз өтсүн, жаман болсо дагы биздин райондон жок дегенде бир бала чыгып калсын деген маселелер уже актуалдуу эмес. Курултайга мурун кандай шайланчу эле, ушу биздин айылдын кызыкчылыгын түртө алабы бул жигит деп жылдырса, кийин бүт айылдагылар чогулуп биздин райондукунун кызыкчылыгын өзү айтып берип жылдыра алабы деп ушинтип баягы электен өтүп отуруп, акырында баягы эң чоң жыйынга эң мыктылар барчу да, ошондо алар билчү биз муну бүгүн кандай бир ишеним көрсөтсөк, ошончолук андан талап болот депчи. Бүгүн дагы кудум ушундай да, эгер эч качан кысымга алынбаган, кыргыздын бир эле кишинин даже таламын талашпаган, жылуу желпи отурган киши парламентке баргандан кийин парламенттагы бул дагы күрөш. Анан а жерге барып алып мен жылуу жумшап отуруп алып эле мыйзам жаза берем деген бул туура эмес. Мыйзам дагы ошо күрөштүн башка кишилерди жок бул жолго баспа, тигиндей кетелик деп аркасынан сүйрөй турган кишилер барып туруп, анан өзүнүн сөзү менен, фактылары менен келтирип туруп, жакшы мыйзамдарды сүйлөшүү жолу менен көпчүлүктү өз жака тартып кетип туруп, мыйзамды чыгарып кеткен жөндөм керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанагы 1000 сомдагы, 5000 сомдагы бул эч нерсеге тетебеген акча биз бүгүн кыргыздын келечегин туура жолго салып, мыйзамдарды туура нукка түшүрө турган адамдарды кантип шайлап келе алабыз? Ошон үчүн кандай мыйзамдар иштеш керек деген маселени чечишибиз керек. Анткени себеби Клара айым туура айтты. Баягы жөнөкөй элди сурасаң, ушундай тизмеден кимди шайлайбыз? Бардык жерде эле туура эмес кишилер кирип алыптыр. А мейли анда кимиси көбүрөөк берсе ошону шайлап коелук. Баары эле ушундай саткын деген нерсеге өтүп алышты дагы. Ошон үчүн биз бүгүн кайра ички дүйнөбүздү, тарыхый окуяларга көз салып, тарыхтан дагы туура мындай сабакты алып туруп, ушу 20-20 деген мындай өзү дагы биз үчүн белгилүү кыргыз илгертеден ушундай даталарды, цифраларды карап турган эл быйылкы оор жылды да карап, ар бир мамлекет азыр өзү менен өзү болуп, бирөөгө жардам бермек турга өзүнүн көйгөйүн өзү тартып турган кезде биз дагы белибизди бекем бууп, кыргыз кайсы жерге барып, кайсы багытта өнүгө турган маселелерди ойлонуп туруп, ушул шайлоону өткөзө турган болсок, анда ушу туура багытта ой жүгүрткөн, ошого акылы да жеткен, аркасынан элди да сүйрөп кете турган инсандарды алып келсе, анда келечек ушу туура. Мен ишенем да, парламенттик башкарууга ишенем, анткени кыргызга таандык курултай болуп келген. Курултай бул бүгүнкү эле парламенттин бир түрү. Ошон үчүн бул кыргызга таандык башкаруу система, бул парламенттик система, бул абдан маанилүү. Ошон үчүн бул теманы баарыбыз сүйлөй беришибиз керек, талыкпай. Бир күнү болбосо бир күнү элибиз буну түшүнөт. Кимди шайласак, кийинки 5 жылдык кудум эле ошондой багытта кетет турбайбы дегенде. Рахмат. Анда мен да мага келди окшойт кезек, Мен биринчи кезекте айтып кеттим келет, биз ушу азыркы биздин чакырылыштагы 6-чакырылыштагы парламентти эң начар, эң алсыз, сабатсыз деген өтө көп сын пикирлер бар. Мен ошого бул парламент начар болсо да, бирок биз негизи парламентаризмди сактап калышыбыз керек да. Анткени азыр мына Рита айым айтып кеткендей, дүйнө жүзүндө ошо парламентаризм менен мамлекет ушу жол менен өнүгүп өсүп атат. Анан бул азыр башкарууда эле эмес, бизнесте деле корпоративный управление башталды. Бул деле парламентаризмде карап көргөндө, анткени бул илимий жактан далилденген дагы мына ушул жол гана туура ушул жол менен баардык тармакты ийгиликке жеткизсе болот деген түшүнүк бар. Ошон үчүн мен парламент сындап атканда парламенттин ичиндеги депутаттарды сындайлы, бирок ошо парламентаризмди сактап аны коргосок жакшыраак болот. Анткени бул биз ушул жолдон тайбашыбыз керек. Анткени мына жакында эле кээ бир биздин коллегалар өздөрү инициатива көтөрүп, кайра президентский өткөрсөк деген немеси болбодубу? Анан ошондо көпчүлүк масса мына ушундай депутаттар бизге керекпи деп ошол жакка өтүп, ошол нерсе өтүп кетүү коркунучу дагы бар да. Анда биздин коом, анда Кыргызстан бир нече ондогон жылдар аркага кетебиз эгер президент көзсөк. Анткени биз президенттик мамлекеттерди көрүп атпайбызбы, авторитаризм болгонучу. Ошо мен ушуну айтып кетким келет. Экинчиден, аны эмне үчүн добушка сатылып атат, добуштар сатылып атат? Анткени бул баары эле мындай ачык болуп калбадыбы?
Анткени биздеги эң немебиз начар, биздеги кемчилигибиз бизде Кыргызстанда орто жана чакан бизнес өнүккөн эмес да. Эгер биз ушуга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип, эркиндик берип, региондордо ошол эле Баткен, Нарын, баягы аркада калган региондорубузга ошол салыктан бошондук берип, жеңилдик берип, мисалы 3 жылга анан ошол жака арзан акчаларды бере алсак, жеке кичи жана орто бизнес өнүккөндө мына ошолор ошол 1000 сом, 2000 сомго муктаж эмес болот деп. Кээ бир убакта элдин жашоо деңгээли төмөн болот дагы. Мисалы үчүн бир үйдө мисалы үчүн 5 адам болсо 2000 сом, 1000 сом берсе, хотя бы кышта көмүрдү алып алайын деген түшүнүктөр да болот да кээ бирлерде. Ошону көрүп туруп кээде каласың. Ошон үчүн баягы Ликванов айткан экен, качан таза шайлоо өтөт дегенде, качан элдин ар бир үй бүлөнүн баягы орточо кирешеси $5000 болгондо элдер муктаж болбойт депчи. Биз ушуну өнүктүрүшүбүз керек. Эң биринчи кезекте региондордо кичи жана негизи эле кичи жана орто бизнес өнүктүрүп алсак, эл өзүнүн оокатын өзү кылып калса, анан ошо айына бир эч болбосо $500 айлык табып турса, мен ойлойм ушул нерсени жок кыла алабыз. Анан бул бир гана элге эле байланыштуу эмес экен да. Негизи эле шайлоо мыйзамдарына биз биометрикке өткөндө өтө сүйүнгөнбүз. Мына Орто Азияда биз алдыга жылдык мурункудай болбой шайлоо комиссияларынын төрайымдарына, төрагаларына акча берип, баягы карусель деген 200-300 бюллетень сатып алып шайлап жүрбөдүк көп жылдар бою. Мына ошол токтоду, бирок ошол ал эле жетишсиз эмес экен да. Экинчи кадам Алтынбек Сулайманов мыйзам долбоорун чыгарып, мен да соавтор элем, баягы партияны шайлап, ичинде кандидатка дагы добуш берип. Мына биз ар дайым ошону жаңаланып, реформа кылып, жаңы бир нерселерди киргизип турбасак, калып кете берет экенбиз да. Мындай тилекке каршы бул мыйзам долбоору кечиrak чыгып калды, бирок мен ойлойм ушул өтсө, бул дагы бир алдыга жылууга жаңы күчтөрдү алып келүүгө мүмкүнчүлүк болот. Анткени ошол эгер ушул мыйзам долбоору өтүп калганда 120 депутаттын каалаганына ар бир адам, мисалы үчүн бир адам өзү оштук болсо, ошо Бишкекте, Нарында, Баткенде, Таласта да ошого добуш бере алат адамдарчы. Ошондо адамдардын өзүнүн рейтинги чыкмактан, жаңы лидерлер чыкмактан, анткени азыр бир өзүнүн жери туулган жеринде көп добуш алып өтүп кетип атпайбы? Адамдар өзүнүн ошондо салмагын да биле алат болчу да. Сен өзүңүн бир айыл өкмөтүңдө эле өзүңүн рейтинг барбы, же Кыргызстан боюнча сен өзүңүн баягындай сени тааныйбы, элдер сага добуш береби деген. Мен ошон үчүн бул жерде сөзсүз бийликте аракет кылып, элге эле шылтала бербей, ошо мыйзамдарды жаңылап, ошол коррупциялык баягы жолдорду азайтканга шарт түзүш керек экен да. Эми ушул жана сиз айтып аткан мыйзам Алтынбек Сулаймановдун мыйзамы болуп калды. Ушул маселени биз күзүндө эле көтөрүп чыкканбыз. Күзүндө эле, былтыр күзүндө эле ооба. Былтыр күзүндө көтөрүп чыггандан кийин бир-эки жолу ушундай кайрылуу жасагандан кийин акыры Алтынбек Сулаймановго жетти окшойт. Ушундай кылыш керек экен, ушуну демилгелеш керек экен депчи. Эми түшүнүп атасыз да, быйыл кирбей калды да. Ал өзү дагы аябай диккаттык менен карап чыгыш керек да, өзүнүн немелери бар, системалары бар да. Анан сиз айтып атпайсызбы, жанагынтип эми баарыбызга эле белгилүү да, ар бир коомдо баягы орто жашаган класска немедет да, мамлекет ошол орто жашаган класска таянат. Шайлоодо да орто жашаган класс, орто жашаган адамдар, орто жашаган топтор ошолор белгилейт саясатты. Бирок ошол орто жашаган классты азыр биз кантип топтойбуз, эгерде ушундай кайра эле мына азыркы шайлоодо? Абдыхап мырза, сиздин прогнозуңуз кандай? Мындай жаңы күчтөр, жаңы жүздөр келеби, же биз дагы эле ушул олигархтарды карап отурабыз? Кандай болот? Мен өтө бир чоң үмүт кылгым келет, анан ичимде бир ишеним бар да, буюрса бул шайлоодо жаңы күчтөр келет деген. Анткени буюрса ушул жуманын аягында бир жакшы жаңылык чыгат деп күтүп атабыз. Анткени мен дагы кээ бир сүйлөшүүлөргө катышып калдым. Ошондой прогрессивдүү ойлонгон күчтөр сүйлөшүп атат. Буюрса жуманын аягында заявление менен чыгышы мүмкүн. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Экинчиден, анан 2015-жылга караганда 2020 жылы элдер баягы социалдык сетте активдүү боло баштады. Бунун күчү бар, анткени буну бийлик көзөмөлдөй албайт. Анткени буга чейин баягы КТРди кара жашык деп элдин көпчүлүгү региондордо ошону эле карап отурганда көпчүлүк ошо ишенген да. Азыр альтернативдүү түрдө ошол баягы цифровой телевидение өткөндөн кийин ошол эле жалбырак, Next TV, анан YouTube, Facebook, Instagramдар болуп атат. Элдер альтернативдүү маалымат алып атат да. Бул жакшы нерсе. Мен ушунун негизинде ишенгим келет да, элдер буда ошол эле баягы сөзсүз эле административдик баягы немени күчтүү колдонгон партияларга эмес, башкаларга да маалымат алып, алар менен мүмкүн ошол социалдык сеттер аркылуу түз жолугуп, сүйлөшүп алып, алардан маалымат алып, ушул күчтөргө бир добуш берет деген ишеним бар да. Ошо ишенгим келет чындайсың. Бирок менде ошол үмүтүм бар. Деп атпайсызбы? Уктук биз дагы прогрессивдүү күчтөр, алардын арасында эски партиялар дагы бар экен, эски саясатчылар дагы бар экен. Ошол прогрессивдүү күчтөр мына жаңы чыккан
өтө бай олигархтарга тандаштык кыла алабы? Булар подкупка барабы, барбайбы? Ошол прогрессивдүү күчтөрдүн ошол партиянын тизмесине сиз кирген болсоңуз, мисалы кантип тандаштык кыласыңар, кантип подкуп кыласыңарбы, жокпу деген кеп да. Албетте жок. Мен ойлойм азыр эми мына 2 миллион шайлоочу катышса, 2 миллион шайлоочу катышат деп атат. Ошонун 200 миң акча албай эле шайлайт деген үмүт бар да. Азыр эми мына 7% болуп калса, бул баягы өтө турган барьер 140 миң болот. Мен ойлойм бир 200 миң адам чыгат, 10 адамдан бирөө сөзсүз акча албай шайлайт да. Негизи электорат, анан коомдо баары бир протестный электорат бар да. Алар деле арап туруп, анан карап тандайт деген үмүт бар да. Анан эми ал жерде ооба эски саясатчылар бар, бирок эми жаңы жаш саясатчылар тажрыйба жок да, республикалык деңгээлде шайлоо өткөрүү. Биз аргасыздан ошол эски саясатчылардын тажрыйбасына муктажбыз. Алар көпчүлүк болбойт, бирок кээ бир убакта алар ошо республикалык деңгээлде шайлоону кантип уюштуруш керек, кантип өткөрүш керек, штаб, эми жаш күчтөрдө андай тажрыйба жок да. Анан биз ошолорго дагы алардын эмесине, мен деле жашым өтүп калды, бирок саясатта мен жашмын да өзүмчө. Анан биз алардын тажрыйбасына, алардын кеңешине муктажбыз да. Бир маселе, агай, бул өткөн шайлоолордо ачык эле чоң акчалар салынды. Расмий түрдө ал чоң акча көрүнгөн жок. Баягы бизге көрсөткөнү 1/10 болсо болду. Андан кийин дагы ушунча көп акча чыккан деп миллиондорду айтты да. Бүгүнкү мыйзамдарга ошончолук миллион акча коротулбасын деген бир нерсени киргизип алганга жетиштиңерби? Анткени себеби канчалык 1/10 шайлайт дегени менен 1/10 баягы ар кайсы күчтөргө чаржайт болуп кетет. Анан жанагы өткөн проходящий порог бийик болгондон кийин баягы чачыранды болуп, көп прогрессивдүү көп болсо деле алар чачыранды болуп кетиши мүмкүн. Билинбеген электорат, жанагы биз эмне добушту сатып алуу деген кандай иштейт деп мен деле өзүм таң калдым да. Бир тууган эжелерибиз ушундай акчасы көп бир олигархтын өкүлү болду айылда. Анан баягы акчаны алып алгандан кийин биздин элибизде мындай чынчыл келет эмеспи? Ошол акчаны иштеп бериш керек да. Анан жөн эле келип алып жалдырайт да, пожалуйста, ушуга салып койчу. Ато тиги шайлоо бүткөндөн кийин мен сага момунча акча бергем. Ошол сенин участогуңда мынча да добуш чыккан жок деп туруп коркутабы же эмне, көздөрүн момундай кылып алышканда ушуга шайлап койчу. Эми жөн бир туугандыгыман да кетишпей эле коеюн деген маселелер чыгат экен да. Анткени жеп алгандан кийин акчасын жанагы эле агитаторлор эле андан кийин барып 1000 түркү нерселерди айтып, ошого эме добуш салып кой дегендер болот экен да. Ошон үчүн акчалуу кишилерге баягы кыргызчылыктарда эми койчу, эми тиякта бир башка бирөөгө жүрөгүмдү ортуп жүргөндөн көрө тиги бир тууганым тызылдап суранып атса колгоп коеюн деп, все равно акчага мындай туруштук берүү бул аябай оор да. Ушул жаңы мыйзамдарда ошентип декларацияларын көрсөткүлө канча акча короттуңар деген ушу акчаны мындай чача турганга бөгөт салына турган бир норма кирдиби, мындай пландаштырылып атайлап? Мен андай норманы көрө албадым го. Негизи мыйзамдар өзү жакшы, бирок кээде бизде ошол бийлик, мамлекет ошону толук талап кылбайт. Анткени өздөрү баягы бата берген партиялар баары каалагандай бузуп кетип атпайбы анычы. Акчасы таркатып атса деле көз жумуп коет, башка болот. Анан негизи оппозицияны болсо кармайт дагы, өздөрүнүнө кете берет да. Бул жерде биринчи бийлик өзү шайлоо, таза шайлоо өткөрүү кызыктар болсо, мен ойлойм бул эрежелерди сактаса болот. Эгер алар мейли булар биз бата берген партиялар булар өтө берсин деп көз жумуп койсо, анда бул кете берет. Реалий жумуштагындай ачуу чындык ушундай болуп атат азырчы. Сен айтып атпайсың, жана саясатчылардан акча алган адамдар биздин таза депчи. Каяктан таза? Булар анык элдин душманы, мамлекеттин душманы. Ошолордо мамлекеттин келечегин ошол добуш саткандар чечип коюп атпайбы? Ошол болуп атпайбы? Аларчы агай, аларчы аңсызымды жетиктирип түшүндүрүшүбүз керек да. Себеби добушту сатканыңдын өзү бул мамлекетке кылган кыянаттыгың, душмандыгың депчи. Себеби биз келечегибизди түзө албай атканыбыз, сапаттуу парламент кура албай атканыбыз, саясий ансамбль болбой аткан ошондон болуп атат да. Жалаң капчыктуулар келип жанагы базаркомдорду атканыбызчы. Бирок базаркомдор деп күнөөлөгөнгө да болбойт. Себеби мамлекеттик система бизде ошондой курулуп калган. Аларды мажбур кылган жолдо, себеби бизнесин коргош үчүн, эмне кылыш үчүн тиги борбордук бийликтен кандай көрсөтмө берсе, кыңдай албайт дагы. Ошо менен анан сабатсыздар отуруп калып атат да. Чөтө калың болгон менен билим жоктор. Туура.
Анысы да бар. Эмнеси эң кызык, алар өзүлөрүн мындай добуш сатты деп да ойлобойт да, алар мындай куражга кирип алат да, мен агитатормун депчи. А баягы көп акча алып алгандан кийин жөн эле тызылдап чуркашат да, ошо алган акчамды кийин эмне иштеген жоксуң деп урушпасын депчи. Ошол эле система аябай мындай иренжитет бир четинен карасаң, баягы кой окат кылып алайын, 5 жылда бир келген шайлоодо деп жөн эле тызылдап үй бүлөсү менен чуркашат да, анан келечекти сатып атканыбыз менен ишибиз жок да. Ошондуктан элибиздин эң өйлүгүн, байолугун көбүрөөк ашкерлеп сөз кылганыбыз жакшы. Клара, сен кандай дер элең? Ошол добуш саткан эл канткенде бир алкымын тыябыз, канткенде аң сезимин ойготобуз. Себеби сен добуш салганың бул мамлекеттин тагдыры, тарыхый мүмкүнчүлүгү экенин качан жеткире алабыз? Эми карды ачка элге кантип сиз кантип аң сезимин жеткизесиз? Аны кантип кардашка эмес, руханий ачкачылыкта булчу. Эми өзүңүз деле билип атпайсызбы? Азыр эми эл кыйналып турат, туурабы? Эмки шайлоодо менин оюмча подкуп мурункудан да мындай Күчөйт. Мурункудан да күчөшү мүмкүн. Анан мен деле ошол жагын ойлонуп турам да, ушу кантип жеткизебиз элге депчи, ушу элге кантип жеткизебиз? Биз баягы коррупция деп кече баягы чоң казак коррупция маселесин көтөрүп чыксак, анча деген эл жабылып колдоп кирди. Эми ошолордун сураган киши жок да, ушул коррупция силерден башталган эмес беле депчи. Анткени баягы шайлоодо добуштарды сатуу жана добуш сатып алуу деген бул политологияда, укуктануу илимдеринде бул шайлоо коррупциясы деп аталат. Түздөн түз избирательная коррупция, шайлоо коррупция деп аталат. Демек коррупция өзүбүздөн башталып атпайбы? Коррупцияны биз баштап атпайбызбы? Биз коррупционерлерди шайлап атабыз, эми биз шайлаган адамдар аркылуу, депутаттар аркылуу өкмөт түзүлүп атат, туурабы? Биз ошол эле президентти шайлап атабыз, анын артынан президенттин аппараты түзүлүп атат. Демек бүт нерсе коррупциянын баарын ошо азыр кандай деген бир шумдук бир немеге батып калдык го, коррупциягачы. Демек ар бирибизден башталып атыптыр да ушул нерсе. Анан эми кандай кылып элге жеткиребиз? Аны түшүнүп туруп деле, мисалы, билип туруп эле анан добуштарын сатып жиберип атышпайбы? Эми бул жолу ушул шайлоодо байкап көрүш керек да, эгерде жаңы жүздөр, таза адамдар чыга турган болсо, элдин тандоосу кандай болот? Өткөндө Эмилбек Каптагаев мырза айтты эле, өзү бир байкоо жүргүзсө керек, изилдегенби, айтып атат да, 30% шайлоочулар сатылат, шайлоого чыккан шайлоочулар. 30% сатылат, 30% административдик ресурс, анан ошо калган 30% мындай өз немеси менен, ыктыяры менен эч нерсеге неметпей добуш берет депчи. Анан эми 30%дан да көп го деп ойлоп атам да, мен да өткөндө сурамжылоо жиберип койдум эле Фейсбукка. Канча пайызы сатылат деп, бир 2 жума мурун. Анан көпчүлүгү айтты, бир 50%дан ашык сатылат деген ушундай жооптор түштү да. Анан азыр эми бул шайлоодо кантип түшүндүрөбүз? Ушул нерселерди кандай болуусун жеткириш керек. Эми алса ашып кетсе 5000 сом алаттыр, туурабы? Өткөн шайлоодо 5000 сомго жетти деп атат го. Ашып кетсе 5000 сом алаттыр, эми 5000 сом дегенге байып деле кетпейт да. Балдарына кийим кече алаттыр, мүмкүн бир жумалык бир тамагына жететтир. Бирок андан байып деле кетпейт да. Анан эми бул шайлоодо альтернатива катары ошол олигархтарга, ошол коррупционерлерге альтернатива катары башка адамдарды чыгарсак, тандоо болсо, эгерде тандоо болсо да, буга чейин баягы оштардын немеси бар го, принциби. Из двух зол выбирай наименьшее деген. Эки жамандан жакшыраагын танда дегендей болуп келди да буга чейинчи. Анан эми болбосо эки жамандан акчалуусун танда деп. Анан эми азыр кандай болот көрөлүм. Абдыхап мырза айтып атпайбы, жаңы күчтөр чыккан атат, жаңы жүздөр шайлоого аттанат депчи. Бирок баягы эле мен деле катышып көрбөдүм, мен эч кимди жаман атагым келген жок, бирок ушунчалык эле баягы акча болуп калыптыр да эми. Акчасыз шайлоо өтпөй тургандай да. Бир тизмеге кирейин десең эле акчаң барбы? Акча алып кел. Акчаң болбосо всё кете бер. Бүт эле акчага байланып калыптыр. Эмне деген бул бир чети шайлоо коррупциясы, бир чети баягы партиялардын ичиндеги коррупция да. Ушундай бир элди ренжитип атпайбы? Мына партиялык системаңар жарабайт экен деп элди ренжитип атат да. Биз дайыма ошентебиз да. Любой системаны адамдар келет дагы бузат,
Анан кийин биз системаны оңдош керек экен дейбиз да оңдойбуз. Ал системага жаңы адамдарды алып келбейбиз. Кайра эле баягы бузукулар ошо менен системанын баары бузулуп кетип, азыр эле маң болуп отурабыз. Бизге кандай система керек өзү депчи. Клара, Системада эмес да, кеп адамдарда болот да. Клара, ушул партиялык система, парламенттик системаны талкалоого Россия көбүрөөк кызыктар болуп аткан жокпу? Себеби ушуга да көңүл бура кетсек, себеби Кремлдин кашкабагын карап отурат бүгүнкү күндө бийликчи. Бүгүнкү парламенттин эң алыс болуп турганы да ошол. Мына бүгүн чек ара маселесинде дагы Россиянын тумшугу көрүнүп турат. Буларда геосаясий кызыкчылык бар. Себеби империялык таасирин өстүрүү үчүн бизге баягы бейпилдик орноткон шылтоосу менен фокусту бир кан төгүлүп бирденке болуп кетсечи, маселен Баткендик тиги Россиянын жарандары толтура жарандыгын алганчы. Мына биздин жарандар курман болуп атат деген шылтоо менен аскердик базасын киргизип коюу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле убакта кант компаниясы дагычы. Анан шайлоонун алдында булар ушундай маселени кычатып атканда жокпу? Жанагы жаңы күчтөр дегенде ошо Россиянын саясий долбоору менен дагы жумуктанып аткан мындай ультра консервативдер чыгып аткан жокпу? Бул жагына да элге маалымат бергенде жакшы болот. Себеби маданий саясий атаандаштыкта ошо маданиятты көргөзбөй турган агрессивдүү топтор бийинки шайлоону дагы бир топ мындай көкбөрө кылганы турат деп окшойт. Кандай дейсиз? Мырза, аны мына Абдывахап мырзадан сурашыбыз керек. Анткени ар бир шайлоодо эле саясатчылар аттанып калат го. Барып Кремлдин батасын алып келиш керек экен депчи. Мен ошого таң калып жүрчүм да, булар Кремлге эмне үчүн кайт деп. Эмне үчүн Орусиядан таасирдүү адамдарды издейт депчи. Ушул мен үчүн мисалы сыр да, мына Абдывахап мырза мүмкүн билет чыгар. Бул жолу дагы саясатчылар Казакстанга, Орусияга барабы бата алганы? Аны жакындаганда көрөбүз го, кыймыл аракетинечи. Анын эмне кереги бар? Ошону түшүндүрүп айтып кетиңизчи, сиз баягы саясатта жүргөн адамсыз го. Мен деле мына саясатка биринчи жолу келдим. Мен ойлойм, Россияга катташат, ооба барды каттап ачык эле айтып атпады. Казакстанга барган ошону кайра ошол артыкчылык катары көрсөтүшкө аракет кылышты да. Анткени бизде элдердин көпчүлүгү Советтер Союзунан калган да, ошол психология, ошол түшүнүк калып калган да. Биздин 50 жаштан өткөндө эле дагы эле Советтер Союзу жакшы болгон деген түшүнүк бар да. Бизде эгемендүүлүктүн партына жете элек, анткени Кыргызстанда эгемендүүлүк бекер келип калды да. Мындай караганда биз күрөшкөн жокпуз, Прибалтика окшоп же башка окшоп согушкан жокпуз, эгемендүүлүк үчүн күрөшкөн жокпуз, өзүнөн өзү келип калды. Советтер Союзу таркап кетип, ошонун паркына жете элекпиз да дагы элечи. Анан ошол дагы эле ошол биздин эң дүйнөдө эң күчтүү мамлекет бул Россия деген түшүнүктөр да көп. Алар менен ал жакта биздин мигранттар бар дейт. Бирок мен ойлойм, азыркы жаш бизди сүйүндүргөн жаштар келип атат, жаш поколение, алар ошондой немеден алыста, түшүнүктөн. А биздин 50 жаштан өткөндөрдүн бардыгы көп, ошол нерселер көп дагы. Анан кийин ошондой түшүнүк орноп калган башында дагы. Анткени биз Советтер Союзунун чайын ичип, ошол психология орнуп, ошол мектепте окуткан баягы пионер, комсомол, коммунист болуп жүргөн нерселер бар. Азыр мисалы үчүн дагы эле көп адамдар эстир болсо кайра жакшы болмок, эстирге кайра түзүлсө жакшы болмок түшүнүктөр бар. Мына ошолордун негизинде биздин саясатчылар ошо каттап турат да. Ооба, бул Россия тараптанчы Кремлден көп эле ишараттар көрүнүп атпайбы? Акыркы убактарда парламентте кабыл алынган мыйзамдар жана адамдардын таасири чоң, аябай чоң. Көп эле мыйзамдар, соңку мыйзамдар кабыл алынууда. Бул Россия Федерациясынын эле ордун Кыргыз Республикасына эле алмаштырып койгону болбосо, ошол авторитардык башкарууну идеалдуу башкаруу катары көргөзүп атат да. Ошондой подсознательный Россиянын саясаты күчөп атат. Бүгүнкү күндө парламенттин образын көргөзүп атат. Жана Дастан Жумабековдун образы мененчи, мына парламенттик башкаруу кылсаңар момундай ушундай болот. Кой момундай болот деген мифтер ойноп атат элдин аң сезиминдечи. Эгерде сапаттуу парламент болгондо спикер президентти баш кылып, өкмөт башчысын отчет алып Кремлге чакырып отурмак. Эмне үчүн момундай болуп атат, эмне үчүн момундай болуп атат. А булар тилин тишине катып отурбайбы бүгүнчү. Мындай парламенттен аны алып элдин көңүлү канат, койго кой, ушундан көрө авторитардык Бир киши. Анан баягы коммунисттик мезгилдеги жыргал заманды эдиртип, ушундай ностальгия менен да сезимибизди ойнотуп атат да бүгүнкү күндө. Мына Россиянын саясий долбоорлору бизде ультра ушулдарды да тарбиялап атат. Ал эмес, себеби дүйнөнүн горизонталын көргөзгүсү келбейт. Жок, улуттук баалуулуктарга жабыштырат да. Жет атаңды билбесең кулсуң, кыргыздын баласы кой сойгонду билбесе, бул маңкуурт, боздун жана аталыштарын билбесе маңкуурт деген түшүнүктөр менен бул Россиянын проектиси иштеп атканын биздин коомчулук аңдап айтат да. Муну анан колтугуна суу бүркүп койгон биздин жана жармаш патриоттор сезбей атат. Бул Россия деген бизди
башкалык дүйнөлүк мындай дүйнө таанымыбызды улам монтип улуттук баалуулукка кысып байлап атканчы кыргыз ансы деле унутпайт жет атасын, ансы деле кой сойгонун же болбосо боз ит тиккенин жадында жазып албай берет. Бирок бизге башка баалуулуктарды көргөзбөш үчүн ушундай фокустар биздин улутка абдан иштеп атат да. Сөз улантыңыздар. Рита. Мен деле ошо бияка азыр кайтып келип аткан мигранттардын санын көрүп алып ойлойм да, эми ошо пандемиядан деле кийин батыраак тезирээк бутуна туруп кеткен Россия Федерациясы болот да. Анткени аякта эми ишканалар бар, заводдор бар. Кайра эле баягы карантин бүтсө эле иштеп баштайт. Но эмнеге ушунча көп мигранттар кайтып атышат? Балким бул дагы ошо биздин шайлоого алдын ала, анткени биз мындай кичине эметебиз, алар мындай бир жылга алдын ала ойлонушат да эмне жасап атканын. Мисалы үчүн баягы президенттин шайлоосу болгондо биздин мамлекеттеги Российский Федерациянын посольствосундагы өтө Киевский көчөгө чейин кеткен очередти көргөндө таң калгам да, бизде россиялык жарандар аябай көп турбайбы деп. Анан азыр биздин мигранттар келип атат. Анан кичине аларды бийликте ачуулантып койгон, мынакей силер бизди кабыл алган жоксуңар деп. Анан мекенден алыс жүргөндөн кийин алар мындай бири-бири менен ынтымакташып, анан азыр ошо Кремль жактан колдоого алынып аткан биздин баягы лидерлер деп коелукчу, ошолорду мына ушул болсо ушул бизди оңдойт дегендерди аябай катуу чыгып аткандан мен дагы ойлоном, бул чоң таасир тийгизип атат. Анан биз баягы 91-жылы эгемендүүлүктү мындай кичине согушуп, күч келтирип, башыбызга жөн эле түшүп калганда, ошон үчүн эгемендүүлүктүн деле мындай баалуулугун, өзүбүздүн желегибизди желбиретип жүргөндү кандай бир баалабай айтканыбыз дагы мындай өкүнүчтүү нерсе да. Анан ошол жөнүндө айтып баштасаң эле, баягы бизди өзүңүз билесиз, агай, тиги Американын баалуулугу деп баштайт, чын-чынына келгенде биз өзүбүзгө өзүбүз эле керекпиз. Кыргызга кыргыз эле керек да. Но ошол биз кыргызбыз, биз башка мамлекеттердин жанында таттыктуу жашайбыз деген маселе бул именно ошо шайлоодон таттыктуу кызыктар да. Шайлоодон кандай мыйзам жазылат, жанагындай эл аралык келишимдерде эптеп эле кол көтөрүп коюп эле добушту өткөзүп бербегенге депчи. Анан элдин арасында ошо эң негизгиси парламент, бул күрөш. Парламентте деген ошо мыйзамды да тартып кете турган, кызыкчылыкты да алдыга жылдыра турган, ошону да кооз сүйлөп көрсөтүп турган, алдыга сүйрөй турган кишилер барыш керек. Биздин кулун деп, же кээ бирде бизде мындай дагы жаман саясат бар да. Мейли биздин көпөрөнү жасап бер, анан биз сага шайлайбыз деп туруп кадимкидей эмеге соодага түшүшөт да. Парламентке келе турган киши сөзсүз түрдө көпөрө жасаган эмес. Кийин ошол туура мыйзамдарды кабыл алып, коррупцияга бөгөт коюп кое турган болсо, ошол эле көпөрөнү жасала турган акчалар түшүп келет. Ошолордун аркасы менен жасаса болот да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз мындай жөнөкөй тил менен болобу, илимий тил менен болобу, мыйзамдын тили болобу, кайсы жакка барбасак дагы ошол жөнөкөй мисалдарда элдерге көрсөтүп жүрүп өтүшүбүз керек да. Эми тарыхты көрсөтө турган болсок деле, биздин мамлекет эмне болуп сакталып калган, эмне себептен мындай чаржайыт болуп кеткен эмес. Анткени ушу курултайга болобу, мындай алдыга сүйрөгөн кишилерди аябай дыкат тандап, ушул бала биздин кызыкчылыкты тетиги жерге барып туруп коргоп келет деп туруп мыктыларын тандаган эмеси бар болчу да. Баягы ичкиде генетический калган ошо тандоого болгон мамилеси. Мынтип карап отуруп эле сынап койчу эмес беле, бул мындай экен, тигинеси тигиндей экен деп эле кирип барып отурганын эле көрүп туруп эле, бул мындай алыска чуркайт экен, же алыска чуркабайт бул деп ушинтип бири-бирин тандашып, сындашып, анан электен өткөзгөндөн кийин анан алдыга жиберчү да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо биздин генетикалык жактан келаткан ушундай бир биздин тандоого болгон мындай ички эмебиз ойгонуш керек бир күндөчү. Анткени себеби биз же мамлекет катары жок болуп кетебиз, же мамлекет катары тескеринче дүйнө жүзүнө эң адилеттүү башкаруу системасы ушу эми көчмөн демократиядан башталат деп мындай таратабыз да. Экөө бар да, же оңго же солго депчи. Анан ошол мен ойлойм, бир ушу аябай мындай оор заманда элибиз ойгоно калып, кой улуу кыргыз эли кылым жаңыртып келген деп туруп туура багытка кетеби, ойгоно турган мал ушул жылы келеби деген чоң үмүт бар да. Но бирок ушундай нерселерди биз айтып чакырып жүрө беришибиз керек.
Мен дагы бир толуктап кетейин. Азырында Рита айым жакшы бир немени айтып кетти. Ойду баягы элде депутат деген бул келет, айына жол куруп берет, трансформатор коюп берет же мектеп куруп берет деген түшүнүк бар да. А ушуну өкмөт дагы өтө жакшы колдонот да. Анткени негизи парламенттин иши, негизги иштери бир өкмөт курап, ошо өкмөт эл үчүн иштетүү, ал өкмөт элге кызмат кылыш керек. А иш жүзүндө кандай? Ошол депутат өзүнүн округуна мектеп же жол куруу үчүн премьер-министрге кирет. Премьер-министр ошо маселесин чечип берет, анан ал өкмөт сындай албай, өкмөт жаман иштерин айта албай отура берет да, карыз болуп. Ушу өтө, бул менин 5 жылда ушу башынан өттү. Анткени көп депутаттар киргизип алат дагы, премьер отчеттун алдында чакырат. Колдоп коюңуз, сиздин эмне маселеңиз бар деп. Майли мен манча миллион сом сууңузга бөлүп берейин, же бала бакчага бөлүп берейин, мектебин анан алар өкмөт жакшы иштейби, жаман иштейби, анткени өзүнүн округуна иш кылып ал деп отура берет да. Мына ушуну дагы мыйзамга киргизип туруп, ушуга тыюу салыш керек экен да. Депутат бул айылына суу кылбайт, жол кылбайт, мектеп кылбайт, депутаттын иши аны өкмөт кылыш керек. Анан биздин кээ бир депутаттар деле чөнтөгүнөн кайчысын салып алып, өкмөттүн баары кылган иштерин барып мен кылдым деп барып лента кырып жүрүшпөйбү? Мына ушуга өтө каршы туруш керек экен да. Анткени элде ошо нерсе сиңип калган да, депутат ушуну кылып бериш керек депчи. Ооба, өткөндө жана айтып атпайсызбы депутат Райыпов менен баягы немеге чыкканда, программага чыкканда мен бир сыра карап чыктым да баракчасын. Анан өзүнүн Панфилов районуна көп нерсени жасаптыр депутат болгон кезиндечи. Бир жерге бала бакча куруптур, мектебине жардам бериптир. Анан туура ушу сиз айткан нерсени ойлонуп отурдум да мен. Мына депутат деген жалпы мамлекет үчүн иштештин ордуна келип алат дагы өзүнүн жеке бир кандайдыр бир, анда ошол жерге аким болгон да. Эмнеге депутат болсун? Ооба. Мен көрдүм да өзүм тажрыйбада кээ бир күчтүү адамдар депутат болуп өкмөт менен өтө жакын болгондо 2 мектеп турса 3 мектеп салган жерлерин көрдүм да. Бир ошону менен бирге эле мен былтыркы жылы Баткен областына барганда, Баткен районунда 24 мектеп стандартка жооп бербейт экен. Илгери колхоздун конторасы же башка болгон имараттар мектеп болуп колдонот экен да. Бул өтө туура эмес да ушул нерсечи. Анан ал деген элге да түшүндүрүш керек. Токто, бул силердин акчаңар, анткени эл салык төлөп атат. Бюджет деген элдин акчасы, өзүнүн акчаңарга өзүңөр куруп атат. Бул жерде мисалы үчүн депутат курган жок буну депчи. Ошентип айтылат ба? Мен салдырып бердим депчи. Мен салдырып бердим дегенде эл баягы бул өзүнүн каражаты кетип атса керек деп түшүнүшөт да. Бирок чынында эле ошондой болуп калдык. Мен деле 15-жылы баягы шайлоого аттанганда ошентип Алчетке барсам айтып атышпайбы? Могу жерде тиги там башсыз неметип бер, бүтөп бер, анан могу жака футбольный поле салып бер депчи. Анан кийин эми ал нерсе менин колуман келбейт экен да. Бизге эчтеке жасап бере албасаң, биз сени эмнеге шайлайбыз? Кете бер деп коет экен, болду. Ошо менен же түшүндүрүп айтып бере албайсың, түшүнгөн күндө укпайт деле да булар, укпайт да шайлоочучу. Сен биздин айылга эмнени бүтүрүп бересиң? Ошо бүтүрүп бер, биз сага ошончо шайлоо, ошончо добуш беребиз дейт. Мына көрдүңөрбү? Бул дагы ошол эле шайлоо коррупциясынын бир түрү да. Биз ушундай бир 3 жылдан бери ушундай бир немеге келип калдык, ушундай бир системага, ушундай бир деңгээлге келип калдык. Булара биздин бул шайлоочулардын аң сезиминдеги калыптанбагандык да. Себеби парламенттин табияты ошо юристтер келиш керек экени, сизге окшоп, Ритага окшогон, Абдухакка окшогон мындай мыйзамдын тили менен сүйлөгөн адамдар келиш керек экен эмес. Капчыгы калың, жана көкбөрү оюн уюштуруп берген, же болбосо клуб көпүрө салып берген, ошол айыл өкмөттүн деңгээлиндеги маселени чечкен адамдар ошол регион кызыкчылыгын чечип берчүдөй ишеним болуп атат да, дуңку сезимчи. Болбосо мындай мамлекеттик, улуттук масштабта ой жүгүрткөн саясий оюндардан кабары бар. Силерге окшогондорду эл өткөрбөйт экен да. Жана сөз башында айтканым ошол. Өз элинин пайгамбарын тааныбаган эл болуп атабыз да. Ак менен караны ажырата албай, анан ошондой жана төшүн койгулаган сизде патриоттордун баарын ээрчип алып, эл ошентип анан кайра добушун саткан сайын баары дог артып коюп отурбайбызбы? Эми Олжобай мырза, мисалы азыр сурап калышат да, эмне шайлоого барган атасыңбы, жокпу депчи. Анан эми ойлонуп жүрөм десең кайра сурашат. Эмне шайлоого барганга акчаң барбы депчи. Жок, шайлоого барганга акчам жок десең, эмне барасың шайлоого? Акчаң жок болсо эмне шайлоого түшүрүп коюп турбу деген дагы ушундай бир топ маектер болду да. Анан эми түшүндүрүп айтып атасың да, мен акча менен барайын, мен ошол шайлоого акчамы жумшайын, $100,000 дейли, $200,000 дейли, баягы мисал катары айтып атам да, андай акча каяктан. Анан эми ошентип шайлоодон утуп келген адам аны кайра өндүрүүнүн аракетин кылабы, жокпу?
жөн эле шайлоо сапырып коюп эле анан карап отурмак беле. Шайлоого акча жумшаган талапкер сөзсүз түрдө эгерде мандат ала турган болсо, ошол шайлоого жумшаган акчасын кайра өндүрөй кайтарат. Ар кандай мына Абдыхап мырза билет парламент ичинде кандай деген коррупциялык схемалар бар, кандай нерселер бар. Ошон үчүн кайра ошону кайтарганга же болбосо аткаруу бийлигине барайын дейт жанагы майлуу жерлерге. Ошо менен мына жанагы коррупция дегенибиз баягы бир орусча айтканда круговая порука болуп атат да. Бири дагы жок, эмне шайлоо карасын дейбиз да, анан кийин кайра эле акчалуулар келет, шайлайбыз, алар кайра эле бизди анан кийин ыйлайбыз, анан коррупция болуп атат депчи. Дагы бир маселе бар да, айтып кете турган. Биз негизи элибизди дагы акырындан баягы жолдон тайып кеткенбиз да, 100 жыл мурунчу. Ошол жолго кайра түшүрүшүбүз керек да, кайра шайлоону туура шайлаганга үйрөтүпчү. Ошол багытта мисалы үчүн айыл өкмөттөрдүн, шаарлардын мэрин элдер өзү шайласа, бул дагы бир топ жакшы нерсе болмок да. Баягы бул кичинекей модель да шайлагандан. Эмне үчүн айылыңдын башчысын сен шайлай албасаң, анда сен президентти кантип шайлайсың, парламенттин депутатын кантип шайлайсың деп. Тилекке каршы ошо Кенжебек Бокоев канча жыл болду бир мыйзамды сүйрөп келатат, ушу айылдын тиги башчысын деле тиги эл өзү шайласын депчи, баягы саясий көз карандысыз болсун, ушундай эгемен болсун депчи. Ошону да жылдырып келе албайт да. Бул дагы мен ойлойм баягы чоң ушу шайлоодун системадагы бир чоң эме да, сыр да. Эл дагы мынтип кимди шайласак деле киши жүрө берет турбайлыкпы депчи. А бирок ошол айылында мыкты кишини шайлап, көрдүңбү? Биз шайлагандан кийин тиги мыкты киши мынтип мыкты иштеп, айылыбыздын иштери алдыга жыла баштады деген болсо, адам баласы дагы көрсө биздин шайлообуздон бир нерсе кызыктар деген нерсе акырын калыптана баштамак да. Ошон үчүн бул жерде дагы көп сырлар бар да. Эмне үчүн биз ушундай болгон бир кичинекей кадамдарды да ишке ашыра албай келебиз? Анан бул дагы баягы эле бир чоң оюн да. Ошо каражаттын аркасы менен өзүбүздүн салыгыбызга кайра салдырып коюп эле, кайра кишилерди алып келип эле, анан 5 жылдан 5 жылга чейин эле баягы эптеп өзлөрүнүн бийлигин сактап калуу деген маселе да. Ошон үчүн бул жерде аябай көп иш жасашыбыз керек. Кыргыз илгертеден ушу туура шайлоо, туура тандоо, туура баатырларын алдыга жылдыруунун аркасы менен эл болуп сакталып калганда, ошо баатырлардын аркасына барып, ошолорду алдыга сүрүп келипчи, анан ошого кайра азыр келбесек, анда биз эртең кандай мыйзам кабыл алынбасын, мынакей эмени деле тиги мөңгүнү сатып атканда деле, тиги сатсын дегенге уруксат берип атканда деле акырын кол шилтеп койгон, азыр тере баштаса баары эле өзүн күнөөлүү деп да сезбейт да. Ошон үчүн биз бүгүн ошо ар бир шайлоочу менин добушум көрсөм аны эле турбайбы дегенге кайра кайтышыбыз керек да. Шайлоо боюнча, айыл өкмөттөр боюнча айтып кетейиниз. Айыл башчы деп айыл өкмөттөрдү айттыңыз, эл шайласын деп. Ооба. Айыл өкмөткө бирок мындай билимдүү, анан иштейин деген күчтүү адамдар барбай калды. Анткени ал жерде неме жок да, айыл өкмөттөрдүн көп укуктары жок. Баардыгы бизде баягы централдашып калгандагы Бишкекке баардык нерсе чогулуп алган. Биз децентралдаштыруу саясатын жүргүзүп, ошол айыл өкмөттөрү көбүрөөк укук берсек, полномочия берсек, мына ошондо ал жерге иштейм деген күчтүү балдар келип, анан региондон жаңы лидерлер чыкмакта. Ошон үчүн мен ойлойм, мына биз азыр бир мыйзам долбоорун мына былтыртан бери чыгарып, биринчи окуудан өткөздүк. Айыл өкмөттөргө мисалы үчүн жерге эгер кандай бир инвестор келип айыл өкмөткө бир завод, фабрика курам десе, ошонун трансформациясын асылдыгы төмөн жерлерге. Айылдык кеңештин депутаты уруксаты менен акимге берели деп атабыз да. Ошондо кичине ошо региондор өнүгүп, ошо жумуш орундары пайда болмок да. Эгер ушуну комплекстүү алып келсек, аларды кеңейтип, көбүрөөк укук берсек, ошондо дагы күчтүү адамдар чыгып, региондон дагы жаңы лидерлер чыкмак да. Негизи жанагы Клара.
эгер ошол мыйзам долбоору же ошол нерсе эмнеге ишке жылбайт, ишке ашпайт, эмне тоскоол болуп атат жогорку кеңешке ошондой нерсени Баткен облусу үчүн жасоо. Экинчи суроо эме боюнча, мына Канттагы Россиянын авиа базасы боюнча. Ошол азыр эки эме болуп атат, аябай орчунду көйгөй, бизде жакшы маалымат жок да ушул боюнча. Биринчи сурооңуз боюнча, негизи эле мурунку 5-чакырылышта мыйзам кабыл алган экен жогорку кеңеш. Ошол чек арага жакын жайгашкан аймактарга ошол баягы мугалимдердин, баягы пособиелерди, пенсияларды кошумча акча төлөп берүү боюнча. Тилекке каршы буну өкмөт аткарбай атты, анткени ошол мыйзамдан кийин финансы министрлиги акча жетпейт деген кортун берип койду. Бирок биз буну жогорку кеңеште карап, мен атайын генералдык прокурорго да суроо берген болчумун, эмне үчүн ушул мыйзам аткарылбай атат, кабылган ким күнөөлүү, шуну карагыла деп, бирок жогорку кеңештин токтому бар да, ошол мыйзамды аткаргыла деген. Тилекке каршы өкмөткө аткара албай атабыз аны. Биринчи, экинчиси, Кант авиабаза боюнча ооба, бул маселе биздин комитетте 3 жолу каралып, биз күн тартибинен чыгардык. Анан мен бүгүн ошол комитетке тапшырма берип, генералдык прокуратурага, юстиция министрлигине жана жер агентствосу боюнча, жер ресурстары боюнча агентствого дагы кат жөнөттүк. Анткени ал ошол бизде мамлекеттик коргоо комитети айтып атат, бул жер өтпөйт аларга, үстүндөгү эле палас өтөт деп атат. Бирок ал палас өткөндөн кийин жерде өтөт деп туруп, анан биз бүгүн кайрадан кат жөнөттүк, ошолор келгенден кийин анан карайлы. Бүгүн күн тартибинде каралыш керек болчу, бирок күн тартибинен чыгардык биз барлык органдардан. Анткени буга чейинки юстиция министрлигинин кортунусун карап көрсөм, мен алар жөн эле госрегистрге жылдырып коюпту да, негизи ошол кортуну берет деп. Бирок юстиция бериш керек. Юстиция бул кийинки жумага жылды, анан карайбыз ошондо дагы бул маселени. Бирок комитет карап жактырган жок бул маселени. Чоң рахмат. Эртең күн тартиби боюнча эртең пленардык жыйынга чыгыш керек эле, ал жака дагы чыкпайт, анткени комитет караган жок. Рахмат. Дагы бир нерсени кошумчалап кетейинчи. Биз жанагы эме өтө турган порогту 7% же жанагы залог деген акчаны аябай бийик коюп койбоду бийликчи. Бул дагы акчалуу кишилерге кандай бир шайланып келгенге шарт түзүп, акчасы жоктор кайра добуштары ошол 7-ге түшсө деле бул аябай бийик порог, ошо 7% дагы өтө албай калышы мүмкүн деген бул чоң коркунуч бар да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө азыркы парламентарийлер чын эле Кыргызстан тазалансын, жаңы жүздөр келсин. Анан 7% порог болгондо мына 5% порог менен өткөндө эле бизде 5 фракция өттү. Анан мурунку жыйын созывдагы парламенттерди карасак, ал кезде мындай кичине оюн бар болчу да, кимиси оппозицияга кирет, кимиси коалицияга кирет деп, анан мындай ошо парламенттин ичинде дагы мындай кайсы жака ооп кетет деп биз күтүп турчук да. А ошо акыркы 6-чакырылыштагы парламентте уже мындай баары эле белгилүүдөй болуп калды да, мурункудай парламенттик оюндар да жок болуп калганы аябай кызыксыз болуп атат да. Анткени себеби бири-бири менен жулмалашып, бир маселеге коалицияларды бузуп, өйдө төмөн өтүп, анан ошонун натыйжасында жанагындай эркин депутаттар да пайда боло калышып, алар дагы добушка мындай кандай бир салымын кошуп ийгендер көп болчу да. Азыр ошолор жок болгону дагы мындай элдин кимиси шайланбаса деле өзлөрүнүн кызыкчылыгын карай берет экен деген нерсе болду да. Мурун бири-биринин баягы абирин төгүшүп, ошол жактан айта коюшуп, кандай бир добуштарды тартып кеткен нерсе жакшы болчу. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы порогту дагы, залогту дагы түшүрө турган болсо, мейли 7 фракция келсин. 7-нин ичинде 5 коалиция түзүүбү, 4-3 болобу, бул дагы аябай чоң эме болот да, баягы парламентаризмдин өнүгүүсүнүн бир кадамы болот да. Ошон үчүн азыркы парламент дагы бул баарыбызга тиешелүү, баарыбыз шайлана турган же добуш бере турган мыйзам болгондон кийин сөзсүз түрдө чоң парламенттик угуу кылып, бул тагдырга таасирин тийгизе турган болгондон кийин ошол нерсени талкуулап туруп, биз мурун 7%га добуш берип койгонбуз, ошон үчүн 5-ти карабай эле коелук деген маселе турбаш керек да. Максималдуу мындай демократиялык жакка ушу чекип, ылдый жакка кетиш керек да. Канчалык ылдый болсо порог, ошончолук жаңы жүздөр келгенге көбүрөөк шарт түзүлөт да. Ошол нерсе жөнүндө да биз унутпашыбыз керек.
ооба парламенттик угууну сөзсүз өткөрүш керек болчу да. Ал регламентте турбайбы? Балчай эле. Анан парламенттик ошо 7% боюнча да парламенттик угуу өткөрүш керек болчу. Бул түздөн түз баягы адамдын шайланууга жана шайлоого болгон укугуна тиешелүү болуп атпайбы. Бирок андай парламенттик угууну өткөргөнү өзүңүз деле байкадыңыз. Андан мурун келген мыйзам долбоорун карабастан кийинки келген мыйзам долбоорун карап койду. Президент ошого 7%га макул болду деп эле шашкан бойдомчу. Бирок талкуулана турган маселе эле да. Анан Абдыбакыт мырзага эми бул Ританын айткан эмесине да бир пикириңизди айтып кетсеңиз, анан сиз баягы парламентте аралашып жүргөн киши катары мен дагы баягы учурдан пайдаланып сизден сурайын деп атам да. Эми чынында парламентте бай адамдар көп, туурабы? Азыркы чакырымда бай адамдар көп, өтө эле бай адамдар көп. Ушулар эмнеге кызыктар? Көбү унчукпай эле отурат. Көбү мисалы мыйзам деле демилгелебейт. Кээ деле баягы кошулуп койбосо андай деле мындай баягы депутаттык ишмердүүлүгү деле жок деп мындай байкап турабыз да. Эмне кызыктырат? Мандат коргойт эмнеге кызыгат булар? Эң биринчи кезекте бизде мынабул эркин экономикадан аркага кетип калбадыкпы? Экономика либералдык эмес, анан бизнеске коргоо жок. Негизи бизнести коргогону барышат. Ошол жерде барып ошо прокуратура башкалар текшергенде бул менин бизнесим деп турушат. Негизги нерсе мен ушул деп ойлойм. Анткени акыркы убакта биз либералдык экономикадан аркага кайттык. Кайра эле текшерүү органдары кыйнагандар, башкалар кандай нерсеге добушум берем, бирок менин бизнесиме тийишпейли деген принципте мен ушинтип ойлойм. Көпчүлүгү, жанагы неме боюнча, Ритан суроосу боюнча дагы айтып кетсеңиз пикириңизди, жанагы залог менен порог боюнча, күрөө менен бөгөт боюнча. Мен кече ошол баягы неме боюнча обсуждение болуп атканда 5-7% боюнча кээ бир депутаттар парламенттагы чыны өнүктүрө турган болсок биз 9 кылыш керек, 11% кылыш керек дегенин күлүп отурдум да. Негизи мен ойлойм 3% болуш керек. 3% болуш керек, мына ошондо чыны атаандашы болот. Анан ошол көп күчтөр келгенде баягы баардык талаш тартыш эрте айым айткандай парламенттин ичинде болуш керек да. Ошол талаш тартыштан, плюрализмден анан жакшы идея чыгып алдыга чыгат да. Эл да ошондо тандай алат да. Мен ойлойм, мен 7%га добуш бердим, анткени мен акыры ошолорду уккандан кийин корко баштадым. 7% да болбой калат окшойт. Анткени ошол эле лидер фракциялар сүйлөй баштады. Биз парламенттерди өнүктүрүш үчүн 9-11 кылышыбыз керек. Анан мен тарыхты карап көрсөм, негизи өнүккөн мамлекеттерде 3% экен. Бирок бул биринчи кадам болду. Хатта 9-дан 7-ге түшкөндө мен ичиме кичине сүйүндүм. Мейли бул деле жакшы. Бирок биз келечекте 5 эмес 3%га түшүрсөк, мына ошондо чыны күчтөр келет. Ошондо көптөгөн күчтөргө ишеним пайда болот дагы. Алар өздөрү биригип туруп келе алат да, элге үмүт бере алабыз. Мен ойлойм, биз буга барышыбыз керек. Урматтуу спикерлер. Күрөө боюнча Абдылакат күрөөнү. Ооба, бүгүн дагы ошо конституциялык комитет карапты, 1 миллионго түшүрүш боюнча сунуштарын берген. Мен өтпөй, мен толук көрө албагам, анткени өзүм комитет болдум, мен өтпөй калды окшойт. Ал жерде сунуш беришкен 5 миллионду 1 миллионго түшүрүш боюнчачы. Мен деле ошо 1 миллионго түшүш керек, анан пайыз 3 болуш керек да. Мына ошондо бизде парламентаризм өнүккөнгө жакшы бир жол ачылат да. Рахмат. Спикерлер, менден бир сунуш да. Маселен, мына шайлоого аз калды, элге кулагына куюп туруш керек да. Кайсы дегеле эл адашпай тургандай нерсе бүгүндөн баштай беришибиз керек го. Бул эми шайлоого багы үгүт эмес, бирок элге туура маалымат берүү да. Эл кайра баягы сүт оозун ичти, күйгүзгөн оозун айранды үйлөп ичет болуп, эл бул жолу алданбашын үчүн кайсы күчтөргө, кайсы топторго бир ишеним артса болот. Мен кыскача ойум айтып кетейинби? Жарандык коомдун өкүлдөрүнө шайлоо башталганда партиялар сөздү түз эфирге, дебаттарга чыгат. Ошондо партиялардын жүзүн ачып бериш керек да. Ички сен эмнеге кетип атасың, эмне кыласың? Анткени бизде кээде ошо дебаттар өтө аз болот дагы. Анан чыныгы ошо партиялардын жүзүн билбей калат да. Мүмкүн болсо ачып, алардын көбүрөөк убадаларын алыш керек, кийин ошону талап кылган оңой болот да. Анткени биздин кээ бир журналисттер дагы мындай, биздин баягы күчтүү экономиканы түшүнгөн, анализ кылган журналисттер кээде аз да. Негизи эле бизде өзү мындай сөз эркиндигинде журналисттердин салымы көп, бирок кээде мен кээ бир журналисттердин берген суроосуна берип таң калам да. Көп болуп кээ бир биз суроо бергенден кийин ошол саясатчы жооп берсе токтоп калат, акырына чыгарбай калат да. Анан ушу жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер көбүрөөк дебаттарда түз эфирлерге чыгып, алар чакырып, алардын жүзүн ачыш керек, эле көрсөтүп бериш керек го. Ошондо жакшыраак эл дагы ошондо оңоюраак тандай алат да. Мен бул жерде
кээ бир партиялар азыртан атала бергенчи элдин кулагына сиңип турган да керек го дейм. Себеби элдин тандоосуна мүмкүнчүлүк болуш керек да, анализ дегенгечи кайсы жакшы кайсы жаман депчи анан чукул калганда анан бул партия тигил партия деп анан эл удургуп калып атпайбы, могулар жаңы күчтөр экен, жаштар экен депчи аныкы бүгүнкү күндө кулактандыра бериш керек дейм. Негизичи агай бир айта турган нерсе бар да, биз көбүнчөсү мындай жүзгө ишенебиз да, мына ушул бала жаңы келиптир депчи. Ал жаңы деген эме бул биз анын тажрыйбакалын билбесек, ал кандай жаңы болот деген маселе да. Ошон үчүн биз мындай ушул адам дагы таза, жарык барки деген бул туура, но бирок идея бул маанилүүрөөк да. Ошон үчүн жанагы жерлерге барып, элдерди чогултуп, сахнаны түзүп, бир ырчыны ырдатып, ошондой нерселердин баарын токтотуп коюп эле, эртерээк баштап эле 4 ай болобу, эртерээк эле мондай расписание коюп коюп эле, азыр, например, бир жерге, бир студияга коюп бири-бирине дебат кылса, башка журналисттер дагы тартып кетишет, гезитине деле чыгат, ар түрдүү. Ошондой только дебат кылып, ар бир маселени, бул маселе боюнча силердин көз карашыңар кандай? Баланча маселе боюнча кандай? Кредит саясаты, бюджет саясаты, чет өлкөдөн келген неме, региондорго берген жардам, жанагы децентрализация кандай карайсыңар деп. Ушундай болгон бүт тараптуу Кыргызстандын келечегине аябай маанилүү контрольный точкалардын баарына көз караштарын так билсе, анда бул саясий күч бышкан, өзүнүн жолун так аныктап билген, ар бир кандай бир көйгөйлөрдө өз позициясы бар экени бычылат да. Анан ар кандай кишилер келе берсин ошондой дебатка, но бир программаны талдап, бир программаны көрсөтүп кете бериш керек да. А бизде ошо карап көрсөң кийин программасы да жок болуп калганы эң өкүнүчтүүсү болот да. Бир эле мындай лозунг менен эле кете беришет, а кийин ал лозунгду аткарып атабы, аткарбай атабы, анын мааниси да жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз ошо регионго барып, акча каражат коротуп, элдерге ыр-пыр бир нерселердин баарын сунуштабай, программаны чайнап, программаны бул агартууда иш болот. Бул кимдин ким экенин да көрүнөт. Анан бул туура эмес, бул адашуу жол деп айта турганга да мүмкүнчүлүк бар ошол жерде да. Мына азыр өзүң ойлосоң, ушуга чейин канча деген, азыр канча фракция, канча партия отурат, жогорку кеңеште. Буга чейин канчасы келди. Биз экөө шайлоочубузго, мен эстесем ушулардын бир идеясы эсиңдеби? Азыркы немеде канча 5 фракция барбы? Бирөөсүнүн идеясына шайлоочу катары. Бирөөсүн айтчы, мына Баланча партиясынын ушундай идеясы бар эле, ошону мен эстеп калдым, эсимде калды депчи. Барбы? Мен мисалы. Жок да. Ол жерде чеччи. Мен эстеп албайм да, мисалы, азыр ойлонуп, айта ойлонуп атам да. Анан эми азыр өзүңөр байкап атпайсыңарбы, антип чыгып, дебатка чыгып, анте бергенде болот. Азыр партиялардын Абдыбаков мырза айтып атат, жаңы жүздөрдү, мындай илимдүүлөрдү жыйнап атабыз дейт. Демек, партиялар азыр кандайдыр бир программаларды жазып чыгат. Мүмкүн ушундай дебаттар болот, ал сөзсүз болот. Бирок баягы эле мына эл азыр карантинде отуруп аябай жетти. Азыр концерттер башталат. Кайра эле жанагы тамак бермейлер башталат. Un таратмай, Көрдүңөр, жанагы кайрымдуулук деп туруп, биримдик партиясы болсо, жаз коюптур, партия биримдиктен депчи. Ошол жерде мына БШК турат, ошол жерде башка партиялар турат. Силер эмне кылып атасыңар? Силер мыйзамды бузуп атпайсыңарбы? Анткени партиянын өзүнүн уставда көрсөтүлгөн максаттары бар. Алар сөзсүз түрдө шайлоого катышат, алар бийлик үчүн күрөшөт дегенчи. Анан ал жерде кайрымдуулук кыла турган максат жок да. Мыйзамда көрсөтүлүп турат. Ар бир коомдук уюм, алардын ичинде саясий партиялар өздөрүнүн уставында көрсөткөн максаттарды көздөп гана аракет кылыш керек деп. Аны эч ким айткан жок. Партиялардын баары бири-бири менен жарышып кайрымдуулук кылып атат. Токтоп кула деген киши жок. Ошол жерде прокурор болобу, башкасы болобу айтыш керек эле, БШК айтыш керек эле. БШКнын иши дагы мына ушунчалык чабал, ушунчалык алсыз БШК. БШК деген ушул күнгө чейин бир мыкты иштегендир. 10-чу жолу биз катуу иштедик элек. 10-чу жолу мен баягы БШКнын мүчөсү болуп турганда, Сариев төрагасы болуп турганда, эми ал жылдары шайлоодо аябай татаал болду да, өзүңөр билесиңер да. Ошондой бир жакшы иштедик да, ошол БШКнын иштегени ушундай аябай эмемде калды. Өзүмдүн өмүр баянымда дагы мындай жакшы бир неме катары калды да. Анан эми БШКны көрүп атпайсызбы? Концерттер уюштуруп атат, көз каратып эле акчасын деле берип атат, оокатын деле берип атат.
ага деле унчукпай эле отурбайбы, унчукпайт, эч кандай реакция жок. Жазык кодексинде Балчаев турат, подкуп избирателей деген жазаланат, 2,5 жылга чейин эркинен ажыратылат депчи, ушул күнгө чейин ошол берене боюнча бир дагы киши жоопко тартыла элек. Бүт коррупция болсо, шайлоо коррупциясы болсо, гүлдөп эле баратат. Урматтуу спикерлер, тиги дагы сайрай турган сөзүбүз барбы же жыйынтыктайбызбы? Жок, мен сөзү түгөлдү, баары сайрап. Бирок мен мындай кылабыз, дебат демекчи. Алдыда мен дебаттарды уюштурам. Уркеш сайтында ушул платформада кызыл жеке талаш кылып, тиги ошол платформасынын жөнүндө сөз кылганчы. Себеби биз жанагындайды этапты басып өтүшүбүз керек. Концепт койгон, анан жанагынтип тамак берген, баталган нерселер деген бул Кыргызстандын келечеги эмес. Кыргызстан Токтобойт ал дагы күчөйүп көрөт. Эл дагы сагында аны. Саясий маданиятын көргөзүп, өзүнүн акыл чөйчөгүн көргөзгөндөр керек да. Андыктан ошондой сыноолор алдыда болот буюрса, тиги силерди дагы тактабыз, кызыл чеке кылып эмеле жакалашкандай кылабыз буюрса. Рахмат. Рахмат, убакыт келгениңерге. Күтөбүз. Жакшы, аман эсен болуңуздар. Рахмат. Жолуңар шыдыр болсун. Бизге мындай силер деле жөйлөшүп чыксаңар, себеби силер акыл таймашы менен чыгасыңар да, колуңарда акча. Биз дагы чыгабыз. Биз жалаң күчтөр менен чыгабыз. Бир дагы эчкиден эчкимди кошпойбуз. Жалаң жүздү. Жана адамдар сизди кошуңуз десем кошулуп атпайсызбы, мен эчки жүзмүн деп. Мен аякка кылар оокатым жок, аякка баргандачы. Анан мен өзүм бермем топтур, андан көрө мынтип силер менен. Силердей мындай күлүктөрдү, аргымактарды алдыга сүрөп турганга колубуздан келгенде маалыматты колдоо кылалы. Момундай. Рахмат. Айтып турганыңыз да чоң иш. Рахмат. Уакыттын ичине рахмат. Жакшы тургула. Кыздар көз кыспайсыңар мен жыйынтыкта атканда. Клара кана көз кыспайсыңбы? Рита. Кыздар көз кыспайбы? Ооба, көз кысып атат, дагы бир байлеге алабыз анан. Жакшыраак эле коштошолу, жакшы калгыла, саламатта болгула деп. Жакшы алыңыздар. Мейли, жакшы калгыла. Рахмат. Рахмат, жакшы калыңыздар. Жакшы алыңыздар.